Экс-президентти кол тийбестигинен ажыратууну сунуштаган мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып жатат. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга мындай өзгөртүүлөрдү киргизүүнү парламент депутаттары Исхак Масалиев менен Курманкул Зулушев белгилеген. Долбоордун авторлору экс-президентке кол тийбестикти кепилдеген мыйзамдагы 12-берене Конституцияга каршы келет деп эсептейт. Ал беренени алып салууну сунушташкан. Экс-президент таптакыр жооп берди. Исхак Масалиевдин айтуусунда бул сунуш жаңылык эмес. Буга чейин 2014-жылы Алмазбек Атамбаев президент учурунда Адилет министри президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап, бирок Атамбаевдин каршылык көрсөткөнүнө байланыштуу жогорку кеңешке жетпей калган. Мен ойлонуп эртең мен өзүм экс-президент болом деп ичте ой болуп калгандыктан анан өзүмө эле шарт оор кылбайын деп токтоп койгон болуш керек. Мындай жагдай экс-президент макамынын ээси Алмазбек Атамбаевдин уйкусун качырып, аз аралыкта 2 жолу элге кайрылуу жасап, учурдагы президент Сооронбай Жээнбековду президенттикке алып келүүдө жаңылыштык кылганын, керек болсо ал менен элдешүүгө аракет жасаганын Апрель телеканалы аркылуу кээде кайгырып, бирде кайрылып отуруп айтты. Эң негизги нааразысы мына сага ишенип президенттикке көрсөткөн адамыңды колдосок момундай болуп атат. Өзүнө каршы иштеген Байсалов, Дербишалиевке окшогондорду көтөрүп атат, бизди момундай кордук кылып атат деп таарынычтарын, армандарын айтып атат. Албетте мен абдан бул сөздөргө угуп алып, кайгырып атам, өкүнүп атам. Ушу эң чоң адашканым ушул окшойт да. Эл өкүлү Калдарбек Баймуратов мырдагы президент Алмазбек Атамбаев буга чейин жасаган ишинин аркасын жабуу максатында Сооронбай Жээнбеков менен илдешип, бүтүрүп алайын десе керек. Бирок учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков андай кадамга барбай койгонуна байланыштуу ушундай ыкманы колдонуп жатат деп эсептейт. Өзүнүн убагында иштеген 2 премьер-министр азыр укук органдарында сурак берип атат, министрлер сурак берип атат, ТЭЦ ызы чуу болгон ТЭЦ, анан кийин Дача суу аэропорттогу болгон ызы чуу, андан кийин дагы көп маселелер бар да ызы чуу болгон туурабы. Ошо маселелердин бардыгын эми тиги биринин артынан бири чыгып аткандан кийин бул киши эми мындай жолугуп Сооронбай Шарипович менен эми тынчтык жолу менен бүтүрүп алайын деген ойдо болсо керек да. Бул эми көп маселелер ортого чыгып калды. Көп коррупциянын схемалар ортого чыгып калды. Анан ошондой чыгып калган нерсени анан тынчтык жолу менен бүтүрүш кыйын да. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун акыйкаттуу жактары бар экенин белгилөө менен бирге, ким болбосун туура эмес иши үчүн мыйзам чегинде жооп бериши керек. А бирок Атамбаевдин акыркы кадамдары өзүнүн коргонуу чарасын көрүп жатканын айгинелеп койду. Кантсе да эки тараптын тиреши жакшылыкка алып келбейт. Андыктан башкы орунда өлкөнүн тынчтыгы жана биримдиги болуусу абзелдигин айтты. Мен ойлойм эми бул жерде ачык эле билинип калды, эки жактын тирешүүсү болуп атат деп ойлойм. Бул жакшы нерсеге алып келбейт эле. Биздин бардыгыбыз эми тилегенибиз, жашаганыбыз эле бир, бул Кыргызстаныбыз бир болсун, эч кандай эч жакка бөлүнбөсүн, жарылбасын деп ошону каалап кетет элем, тилеп кетет элем.